Эртең менен контрасттык душ кабыл алыңыз. Эртең мененки тамакта кофе жана специялер болбошу керек. Келгиле текшерип көрөлү. Түшкү тамак учурунда чылым чеккен досторуңуздан жана кесиптештериңизден качпай, алардын жанына отуруп көрүңүз. Бирок эми жашооңуздун кожоюну тамеки эмес, а сиз экениңизди унутпаңыз. Текшерүү менен аша чаппаңыз, алар менен бир аз отурган соң дароо кетип калыңыз. Биринчи, сунушталган тамактануу рационун карманыңыз. Экинчи, көбүрөөк суюктук, суу жана табигый ширелерди ичкенге аракет кылыңыз. Дайыма эле эрктүүлүк жете бербейт. Ашыкча тоюп алуу же катуу чарчоо сергектүүлүктү басаңдатат, ошондуктан сергек болуңуз. Узак убакыт бою өлтүрүүчү адаттын бийлигинде болбодуңузбу? Эми күчтүү жана көз карандысыз боло баштадыңыз. Чөкпөңүз. Көңүлдү чөгөрүп коюу оңой эле, бирок азыркы сиздин эң чоң тапшырмаңыз азыр арылууга аракет кылып жаткан жаман адаттар канчалык терең тамырлаган болсо, жакшы адатты дагы ошончолук бекемдөө. Акыркы 4 күн ичинде тамеки чегүүгө болгон каалоо менен кантип күрөшүштү жана ал жаман адаттан кантип арылышты билдиңиз. Анда балким баарын өз колуңузга алып, баарын көзөмөлдөчү учур келгендир. Телефондук тест. iPhone же акыркы моделдеги смартфонду ачып, ичин кумга толтурасызбы? Албетте жок. Бирок сиздин организм дүйнөдөгү эң эле морт механизм. Анда эмне үчүн миллиондогон адамдар тамекинин курамындагы чайыр жана никотин менен организмин уландырып, өз эрки менен талкалап өлтүрүп жатышат. Сиз өзүңүздүн организмге жаман мамиле кылбайсыз, анткени акылдуусуз. Эми жакшы жашоого карай жолдосуз. Мындан кийин уйкуңуз таттуу болот, тамак болсо даамдуу болот. Азыр баары кандай болсо, ошол бойдон эле калтырып койбойлубу? Курсту аякташыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бирок тамеки менен күрөш күндөн күнгө улана берет. Ошондуктан көнүгүүлөрдү жасап, тамактануу рационуңузга дайым көңүл буруңуз.